Туугандар, амансыздарбы? Мында кайсы бир гүл бакчыларынын арасында жүрөт деп атсаңыздар керек, а? Мен кайрадан эле Кытайдамын. Баягы күнү сиздерге бир Кытайдын кечкисин көргөзүп берген белесиздер. Азыр болсо, буга караңыздарчы, күндүзгүсүнү көргөзгөнчө сиздерге заодно бир мындай бомба бир эме бар да, бонус бар. Мени билесиздер, барган жерлеримде мындай жакшы байкелер менен интервью кылып берем да. Азыр мунусунда достор, именно Кытай менен бизнес кылган, уже канча жылдан бери бир опыту бар. Кыскасы Кытайда в общем местный болуп калган бир байке менен сиздерди жакшы тааныштырам. Азыр жакшы карап туруңуздар, ал киши ким? Чогуу билебиз сиздер менен. Кеттик анда. Туугандар, бул киши ким деп турсаңыздар? Бул Дөөлөтбек Исанов деген байкебиз. Бизге үйрөтүп ошол жөнүндө айтып бермекчи. Дөөлөт Исанов конокто кош келипсиз. Кандайсыз? Кандай келип алдыңыз? Биз мажбурлуктан гана акча таап үйрөнүп калабыз. Ич тарткактан келди бизге. Адамдар просто өзүгө уруксат бере албайт. Мен алуучулардан эмес, берүүчүлөрдөн. Кытай боюнча мындайча айтканда, Кытай боюнча бизнестин негизи эле атасы эмес, даже чоң атасы деп тааныйт муну. Узкий кругтагылар көп эле билет негизичи. Азыр бул киши жөнүндө сиздерге кенен маалымат алып бермекчимин. Assalamu алейкум Дөөлөтбек аке. Алейкум ассалам. Кош келипмин. Кош келипсиз. Жакшы тосуп алышты байкелер. Анан Дөөлөтбек аке, бир сизге суроодон баштай берейин эми мен. Дөөлөт Исанов деген негизи ким? Сизди ким деп таанышат көбүнчөсү? Деген суроо бар. Өзүм негизи эле биринчи кесибим боюнча экономист жана мугалиммин. Кытайда 4 жыл окуганмын, Кыргызстанда Кытай тилин 5 жыл окуганмын өзүм кесибим боюнча. Андан кийин Кытайга келип магистратураны окудук 4 жыл бою. И бул жакта бизнес кылабыз. Эми бизнес дегенде негизинен карго го азыр. Азыр карго актуалдуу. Карго менен иштеп атабыз. Өзүңүздө карго бар. Любой эмелерде. Кайсы карго? Голай экспресс. Голай экспресс деген карго компаниянын негиздөөчүсү мындайча айтканда. Дөөлөтбек аке, Кытай жакты мага. Аябай сонун жерген. Эмне кылайлы, азыр бир жерге отуруп сиз менен жакшы маектешсек анда. Болот. Бизнес жөнүндө бизде кызыккандар азыр көбү жазып аткандарын өзүңүз деле көрүп атсаңыз керек. Эмне жумуш кылсак болот? Кытайдан кандай товарлар алып келген актуальный болуп атат азыр? Бүт ошолорду бизге по полочкам бир жакшы бир 15 мүнөттүк бир видео кылып берсек элдерге. Кандай дейсиз? Жакшы болот. Ошону менен мындай Кытайга деген бир аз түшүнүк пайда болуп калабы дейм мен подписчиктериме дагы. Өтө жакшы болот. Ошонтип эле анда. Биз менен бирге болуп туруңуздар анда. Баягы биздин көрүүчүлөр кызык болгон суроолордон берип баштайын эми чатына сизге. Өзүңүз каяктансыз? Түбүңүз каяктан? Бизде кыргыздарда билесиз го ошол нерселерге кызыгышат биринчи очередте негизи эле. Өзүм негизи Оштон, Ноокаттан. Ош, Ноокат. Ноокат. Мен бир кызык окуя болду туугандар, баягыда Дөөлөтбек экөөбүз таанышканда билбептирбиз, экөөбүз бир жерден экенбиз көрсөм. Кыскасы ноокаттыктар Нокатский в Китае дейсиз го. Дөөлөтбек аке, эми мындай суроо. Кытай бизнеси деген өзү эмне азыр биздин түшүнүк боюнча, элдердин түшүнүгү боюнча биздин эмне кандай бизнестерди кылсак болот деген суроо. Кытай бизнеси деген бизнес да эми. Турмусуп калды суроо. Жок, туура эле мындай да. Кытай бизнеси дегенде биз эми билип атабыз да. Бирок буга чейин Дордойдогулар, Кара Суудагылар билчү да. Эми эле интернет чыгып, сен Кытайга чейин келип, мен дагы Кытайда жүрүп, интернеттен, ютубтан эле бирөө көрүп, буну деп ичиден ачып бергенге аракет кылып көрөлү да. YouTube аркылуу кандай болор экен, адамдарга кандай түшүнүктүү болор экен. Негизи секрет, бирок эми секретти дагы бул жерде биз айтыш үчүн негизи видео тартып атабыз көп жерде. Бир эле адам колдонуп атат баардык бизнести. Көпчүлүк адамдар айтпайт. Кытайга келсе жашырат. Эмне кылып атканын. Кече деле биз чогуу бардык го эмегечи. Заводко барганда деле сөз болду го. Буну эч жака чыгарбайсыңар, эч кимге айтпайсыңар. Буну YouTubeга чыгарбайсыңар, же болбосо Instagramга чыгарбайсыңар деп, анан кийин ага макул болдук го. Ошондой эле Кытайда бирөө бизнес баштап аткан болсо, буну бирөө менен бөлүшпөйт эч качан. То есть буга чейин кылып жүрүшкөн бар эле ушундай. Просто элге мындай айткан эмес. Чыккан эмес. Бир нерсени таап туруп бир товарды өздөрү эле алып барып ташып жүрүшкөн. Короче, Дөөлөт мага алып берген товарды башкага алып бербей эле кой деген тема бул
%99% адамда болот. 9%. Мындайча айтканда көпчүлүк адамда, эми 99 десем деле көпчүлүк басымдуу бөлүгүндө болот. Бирок биз азыркы ушул видеодо көбүнчө ким нени алабыз десе, кылабыз десе дагы айтып деп көрсөтүп кыла беребиз, эми биз реклама кылбайбыз да. Бул эми иштин купуялуулугу дагы ушул жерде. Анан ким аракет кылып көрүп мага ушундай товар керек десе, ошого алып берип, аны эми колдон келишинче ал өзүнүн брендинде чыгарып аткан болсо, аны башка бирөөгө сунуштабаган, башка бирөөгө көрсөтпөгөн дагы жакшыраак. Бирок кимге не керек болсо азыр дагы деле биз алып көрсөтүп бере беребиз, бирок анын купуялуулугун башкага ачпаган жакшы да. То есть сиздер Кытайдан нени каалаган болсо, любой товарды жеткизип бере бересиздер Кыргызстанга чейин. Эми биз 2014-тө, мисалы үчүн 2014-төн 2018-жылга чейин окудум. 2014-төн 2024 азыр 10 жыл болду. 10 жылдык стаж. 10 жылда баягы Кытай боюнча бир товарды же болбосо бир бизнести сүйлөсө окоптон чыгасың. Биз сүйлөсө эле заводун көрсөтүп, бул завод ушундай, мондай товарлар Кыргызстанга барган, мондой качествосы жакшы, буга гарантия 100% кепилдиги менен деп эми басымдуу бөлүк товарларды ушинтип калдык да. Себеби мисалы үчүн Кыргызстанга керектүү товарлар белгилүү эле да. Бир адам сураган, бир адам иштетип аткан товарды экинчиси да сурайт. Анан мен бир факт билип калдым да. Азыр көрүүчүлөргө да кызык болсо керек, жанагы Инстаграмда освещениянын астында отуруп алып сүйлөгөндөр бар го, Кытайдан товар алып берем деп. Ошолордун бардыгын сиз окуткан экенсиз го. Ал неден башталган өзү? Ооба, негизи мен окутканмын десем деле аша чапкан болуп кетиши мүмкүн. Биз башында 2018-2019. Ошону кандай амбиция менен баштагансыз негизи деген суроо да. Ол негизи биздин бардык эле пландын биринчи бөлүгү болгон. Себеби Кытайда жүргөн мезгилибизде товар салып башкарганда көпчүлүк адамдар ишенбейт болчу. Кытайдан заводдордон кантип эле биз Кыргызстанда туруп алабыз депчи. Анан Кыргызстанга баргандан кийин 2018-2019-да адамдарга үйрөтүп баштаганмын. Эч ким үйрөнгөн эмес. Башында. Анан 2018-2019-дун акыр ковид башталды го 19. Ошондо чек аралар жабылды го. Ковид Кытай полный жабылды. Бардык нерсе токтоду. Анан адамдарга үйрөтүп аткан нерсем сиңимдүү болуп кетти да, кокус элечи. Бардыгы үйрөнүп кирип, мондой кылса болот экен деп заводдор менен алганды үйрөнүп жакшы болуп кетти дагы. Уже элдин басымдуу бөлүгү 2021-жылга чейин норма болуп калды. Азыр башка канча окуучу окуттуңуз ошол жылдарда? Общий эсептей келгенде 15 миңден көбүрөөк адам окуду. 15 миңден көбүрөөк адамды окутуп чыгаргансыз Кытайдан, Кытай бизнеси тууралуу. Негизи көпчүлүктүн арасында ыраазы болгондор, наразы болгондор, ар кандай адамдар бар экен, бирок основной басымдуу бөлүгү Кытай менен иштеп атат. Азыр ошого Кытай менен карголор көбөйүп атат. Ошондон тренд болуп кеткен экен да сиздин. Клиенттер баягы Кытайдан алгандан кийин аны алып бере турган карго үйрөтөм дегендер көбөйүп атат. Ушундай ар кандай да. Мындайча айтканда, бул өтө бир жакшы жашаан. Бирок башы сизден башталган экен да, мындай айтсак. Жана мен айттым эле го, бизнестин атасы эмес Кытай боюнча, чоң атасын өзү экен бияк, мында азыр дагы бир жолу өзү да айтты. Бул өтө жакшы. Мисалы үчүн бирөө азыр Америкадан келип туруп Amazon'ду, eBay'ди, же болбосо ошол эле жанагы аукцион бар го, eBay. Ошол сайттарды же болбосо Дубайдагы аукциондор, мисалы үчүн машина аукциондорду келип туруп Кыргызстанга мондой өздөрү эле кылып атат го. Эч кимге үйрөтпөй элечи. Бирөө өзү отуруп алып эле аукциондон товар алып кое турган деп курс кылып өтпөй жатат да. Биз Кытайдан барганда өзүбүз эле кылсак болот эле, бирок адамдарга дагы кенен жай бердик да, киргизе бердик. Себеби биздин басымдуу катмардагы эл басымдуу негизги товарларды Кытайдан алат. Кытайдан. Ошону Америкадан, Amazon'дон алса деле болот. Аны деле бирөө келип үйрөтсө болот. Бирок ал алысыраак. Транспортировкага, логистикага алысыраак. Кытай менен Кыргызстан жакын болгондугуна байланыштуу бул элге сиңимдүү болуп кетти. Бул өтө жакшы нерсе. Азыркы негизги нерсе эми биз көбүнчө бардык адам ишенип билгенден кийин биз алардын товарын эле алып берип атабыз карго менен. Азыркы негизги ниет көпчүлүк адамдарды Кыргызстандан бизнесмендерди Кытайга алып келиш, көрсөтүш, керек болсо бул жакта балдарын окутуш, көпчүлүк бизнесмендер балдарын окутуп атат азыр Кытайга. Себеби биз эң оңой нерсе да, завод ачпай туруп, же болбосо бир нерсе кылбай туруп эле ошону биз Кыргызстанга
дордойдон алып саткандан көрө Кытайдан алып саткан пайдалуураак. Пайдасы көбүрөөк. Азыр менде бир суроо пайда болуп калды ушул жерден сизге. Негизи эле Кытайга келип бизнес кылыш керекпи негизи? Кытай ошо керекпи азыр бизге ушул нерсе? Же ошондой мурдагыдай эле баягы дордойдон алып сатып жүрө беришибиз керекпи? Жок, дордойдон алып сатып эле жүрө бериш керек. Ал деле жакшы. Бирок Канчалык деңгээлде келечеги бар дейин да бул нерсенин. Жок, келечекте эле ал эч качан дордой жабылып башка нерсе болбойт. Но мындай жери бар. Кытай менен иштесең, дордойдогулардын деңгээлде иштешип кете аласың да. Контейнериң жок болсо деле, акчаң аз болсо деле, дордойдогулар тапкан пайданы таба аласың. Себеби дордойдогулар мисалы үчүн бир нерсени 100 сомдон алып 200 сомдон сатып атат да. Сиз башка адамдар 200 сомдон алат дагы аны 250-300 сомдон сатып атат деген нерсе го. Ортодон дордойдогу адам 100 сом пайда көрүп атат го. Ошону эле азыр уже бардык эле адамдар кылса боло турган деп айткым келет да. Бирок бул жерде дордой жабылып кетет деген нерсе жок. Жоксо мындай кесе айта албайт да эч ким аны. Себеби Кытай ушундай өнүгүп кетсе деле адамдар аз чоң базарларында. Бирок баары бир бар да, ал жабылып кеткен жери жок. Баары бир бар. Кары адамдар, улгайып калган адамдар баары бара берет ал жерде, соода жүрө берет. Же болбосо иностранецтер келе берет. Бирок бул Кытай менен иштеген тезирээк, оңоюраак, анан көбүрөөк акча тапкандын варианты го. Негизи эле Кытай мындай да. Акча жыттанган, каякты карасаң идея келген. Кытайга келген адам уже бир сөз менен айтканда Кытайга илешип иштеп аткан адам банкрот болуптур, минуска кетиптир деп уккан жокмун да. Угуп калсаңар деле ага ишеништин кереги жок да. По-любому мындай бир пайда да болот. Мисалы үчүн бир сделкада $5000, же болбосо бир тапканда $5000-10 таап аткан болсо, анан ал банкрот болуп калдым, $2000-3000 деп ошол банкрот болгон аз бир бөлүгүнү чоң кылып айтышы мүмкүн, бирок основной пайда жакшы. Эми дагы бир орчундуу бир суроо бар да ушул жерде. Не сатам деген суроо бар. Азыр биздин көбүндө не сатам же бир не производство кылам дегенди нишаны тандаш мындай айтканда. Жалпак тил менен айтайын. Например, бир түшүнбөгөн бизнес жөнүндө понятиясы жок, бирөө бир движение кылыш керек деп атат да, мындай жалпак тилдер менен айта берейин мен. Ошондойго кандай ниша тандаганда нелерге эстик алыш керек? Нени саткан жакшыраак башында? Могуну кылсак жакшы болсо керек, могу нишаны кылсак жакшы болсо керек, могу Кыргызстанга барса монча сомдон эле пайда болсо жакшы болсо керек деген нерсе менен көп ниша кылып көрдүк да биз. Өзүбүз Кытайда жүргөндө. Ал болбойт экен. Анан биз могунун бир мисалы үчүн могун производствону Кыргызстанга барышыбыз керек деп алып барып көрдүк, кичине бир жерлерин башкаларга сунуштап көрдүк, ал болбойт. Мисалы үчүн бизнестен түшүнүгү жок бирөө болсо, ал мынтип айтышы мүмкүн да. Кытайдан албай эле Кыргызстандан завод курушубуз керек, Кыргызстанды өнүктүрүшүбүз керек деп өтө амбициозный бир өзүнүн ой пикирин айтышы мүмкүн. Силер Кытайды эле байтасыңар депчи. Анан бизнестен аз-маз түшүнүгү бар адам бир производствону кылып көрүп, бир аз-маз түшүнүп көргөндөн кийин, бир малый бизнести кылып көргөндөн кийин, Кытайдан эле кылса мынча расходду кетирбей эле Кытайдан эле кылса болот экен деген мындай осознание келип баштайт. Анан уже клиентini көбөйтүп, мындайча айтканда өзүнө ток болуп, средний бизнеске өтүп калса, бир орто бизнес, жогорку бизнес, бир айына $5000, $10000, $15000 болуп бир средний бизнеске жакындап калса, таза кирешеси $5000, $10000 жогорулап калса, и ошол адам дагы мындай ойлонгондо коркуп ойлонот да. Ушунун производствосын Кыргызстанга ачсам, мисалы үчүн, кандай болот? Эми буну бир тармакта айтыш кыйын, ар кандай тармактар өзүнчө да, ситуация ар башка. Ойлонуп туруп, мисалы үчүн, мен ушунун бир бөлүгүн өзүмдө чыгарсам деп рисковать этиши мүмкүн да. Анан уже ошол деңгээлде бизнеси бар, клиенти барлар ошол жактан бир кичинекей производстводон баштаса болот. Кичинекей производстводон. Бирок сразу эле бир завод курайлы, силер мисалы үчүн ортомчу болуп алып берип кайра эле Кыргызстанга бир зыяныңар тийип атат деген адамдар да болушу мүмкүн го. Андай эмес. Негизинен ниша боюнча нишаны деп айта турган болсок, ошол нишаны мындай эсептеп берейин да. Кыргызстанда өтүмдүү, Кыргызстанда эл кылып аткан нерсени кылыш керек. Карасаң интернетте адамдар сатып аткан нерсени сатыш керек.
Бул биринчи. Экинчи, мындайча айтканда жаңылык катары алып кирген бул өтө туура эмес. Жаңылыкты алып киргенде сен оны элге сиңиргече көп убакыт кетип калат. Мисалы үчүн биз Кытай сайттарын элге үйрөтөбүз деп 3-4 жылыбыз кетти да. Уже 2021-2022ден баштап уже адамдар уже дап даяр, аудитория даяр болгондон кийин эле мындай бизди копиялап туруп эле берип атты да. Мондай кылсаңар эле үйрөнөсүңөр, мондай кылсаңар эле болот, тигиндей кылсаңар эле болот депчи. Алар сөзсүз пайда болот. Алар сөзсүз чыгат. Ошондой эле уже адамдар Кыргызстанга алып барган нерсени копиялаш керек да. Башында баштап аткан. Андан кийин мындай лимит кое берейин да, мисалы үчүн көрүүчүлөрдүн бардыгын элечи. Айына $1000, $2000 көп таза пайда таап аткан адамдар производство жөнүндө же болбосо жаңы ниша боюнча ойлонсо болот. Же болбосо нолдо туруп эле Кыргызстанга заводун ачайлы, фабрикасын ачайлы десе, эгер жанында ошол жакта тажрыйбасы бар адам болуш керек жанында. Же болбосо бир ошондой бир жакшы наставниги болуш керек, тажрыйбалуу, же болбосо акча көп болуш керек. Азыр нолдон баштаган адамга, биринчи баштайм, эмне кылышты билбей аткан адамга канча сом керек негизи баштаганда, баштап атканда? Точно ушуну айтсачы мен бизде жана эмелер мен муну сурап аткандын себеби эмне да? Биринчи суроо ошол болот го. Канча сом керек Кытай менен бизнес кылыш үчүн? Эми Кытайга келип кетиш үчүн реально чоң акча керек эми 200 000. Аны мурдакы видеомда деле айткам. Бирок негизи Кыргызстанда отуруп эле азыр мындай заказ берип, алдырып иштеп башташ үчүн стартапка канча акча кетет? Биз кече мен Инстаграмдан видео койдук го, $2 товар ал депчи. Сааттары $2. $2. Саат, же болбосо ошондой товарлар өтө көп. Аны деле Инстаграмдан дагы чыгара беребиз колдон келишинче. Мисалы үчүн элестет, бир товар бар. Элементарный бир пылесос бар. Же болбосо бир фен бар. Бир саат болушу мүмкүн, бир сумка болушу мүмкүн, бир петличка болушу мүмкүн да. Же болбосо жөн эле мондай бир барсетка болушу мүмкүн. Кыргызстан бул жактан алсаң 300 сомго алсаң, мисалы үчүн доллар менен айтканда кандай деп айта алат берсең? $5 ал. Же болбосо округлетип айтайлы, $10 алсаң, сен ошону Кыргызстандан эч ойлонбой туруп конкуренттерден арзан сатам десең деле $20 сатып аласың да. Тең кошуп сата аласың. Эми сен баштаганда эле аз акчадан башташ керек. Аз акчадан. Мисалы үчүн примерно айтканда $200-500 мененчи. Ошого ылайыктуу товарды алып туруп, Ошого ылайыктуу товарды алып, реклама кетирип, ошол кичинекей кылган жумуш өтө көп тажрыйба алып келет. Бул мен өзүм жон терим менен сезип көргөн нерселер да. Бирок $1000, $5000, $8000, $10000 товар алып туруп кылсам болот, мого көзүм жетип атат деп кылгандар көпчүлүк окшобойт. Себеби бизнесте сенин өзүңдү мондай деп ойлоп атам деген оюң эч нерсеге керек эмес экен да. Реалист болуш керек. Реалист болуш керек. Элге керекпи деп ойлонуш керек. Мага жагып атат. Мага ушул нерсе жагып калды. Ушундай деп ойлоп атам деген адамдардын бардыгы провал болот. Бардыгы жыгылат. Ошого уверенный болгон нишага деле Кытайдан аз акчага, $200-500 алып туруп эле запускать этип, таргет менен эле реклама менен сатып көрүш керек да. Любой дегенде эл кайсыга кызыгып атат. Ошонун эле башкачараак вариантын көрө бериш керек. Анан жакта станоктордун баары эле Кытайдан чыгат экен го негизи. Ошондойлордо бар станокторду азыр мен сизден деле көрүп атам, көбү сурайт экен. Станокторду же бир кичинекей мини заводдорду алдырып атканда нелерине көңүл буруш керек? Эми бир чоңураак деңгээлдеги суроо болуп калды окшойт мындай. Кызыктуу. Орто өнөр жай, Орто өнөр жай. Нелерине көңүл буруш керек? Азыр мен мисалы бир пескоблок аппарат дейли да эми. Алдырайын деп атам сизден. Ошондо мен нелерине көңүл бурушум керек? Алып атканда биринчи мындайча айтканда качествосуна көңүл буруп, гарантия алып коюш керек. Мисалы үчүн, же болбосо гарантия менен алып бере турган адам табыш керек. Мисалы үчүн бизге кайрылгандардын бардыгы эле
гарантия бересіңби деп кайрылат да. Өзүбүз деле Кытайдан таптык, бирок алдап кетет деп коркуп атабыз. Жосом туура эмес качествосын жиберип койсо, товар жиберилди, чоң акчага жиберилди, бирок туура эмес жиберилди деген проблема ошол тонкость деп айтабыз. Ошол бир калтыс, бир эң бир жерини сен мойнуңа жоопкерчиликти ала аласыңбы деп байланышат да көпчүлүк. И биз ошого жоопкерчилигин алып, көрсөтүп, анан кийин Кыргызстанга алып барып беребиз. Анан бул жерде дагы бир кызыктуу бир нерсени айта кетейин окуяны. Бир байке бар. Баткен жактан. Айтат да, могундай аппарат керек болуп атат, срочно. Мен айтам, не кыласыз аппаратты десем, алып өзүм производство кылам. Анан кичине Баткенде эме сатылат го, нас. Насвайлар сатылат. Ошону идиш экен да, флакончиктери. Анан адашпасам бир $40,000 экен. Же $20,000, же $40,000 айланасы да, же $60,000 азыр эсимден чыгып турат. Өтө чоң акчага алдырган да. Айтам, байке, сиз болгону насвай салган флаконуга ушунча бир $30,000 салып атасызбы, чыгара аласызбы десем, айтат да, бул деген мындайча айтканда бир сезондо миллион штук кетет дейт да. Мен айттым, эсептеп көрсөм өзүнө эке сактап кетет экен. Анан ошону Өзбекстандан алат экен. Биз өзүбүздөн алсак себестоимость мончо болот, анан мончо болот деп эсептеп бергенден кийин анан деп алдырып бердим да. Ата башында нас саткан бирөө ынча чоң производство алып не кылат деп ойлодум элем. Оказывается, ошол негизи керек экен. Эсептеп көргөндөн кийин анан уверенно алып бердик. Анын деле проблемасы ошондой. Бизде ошол Өзбекстандын качествосуга салыштырып көрөткөн дагы ушундай чыгабы чыкпайбы? Чыгат десең сразу алдырат. Чыкпай калса сен жооп беришиң керек. Мен жооп берем десең анан уверенно алдырат. Эми мындай суроо болсун сизге. Азыр учурда эмне кылып атасыздар эми азыр? Азыр учурда эмне менен алексиз? Азыр учурда ошол товар эле саласында. Бизде основной биз нан таап жеп атканыбыз карго. Адамдар ошол сайттарды үйрөтөбүз негизинен. Окутуп, үйрөтүп, ошол жерге дагы бир кичине бир кыскартуу кошуп кетейин. Жакында бир машина ойнотуп атабыз. Машина ойнотуп, ошол адамдар дагы деле көбүрөөк эл билип алсын деген максатта. Баасыны мисалы үчүн 350 сом эле кылып туруп, и адамдарга бир машина ортого приз кылып кой берем мен. И адамдар үйрөнүп, ошол Кытайдан түз сатып алган. Сайттарын үйрөтөсүздөр полностью. Кийим-кечек, кухняга колдоно турган, же болбосо ванна, туалет, душка, үйгө, мебель бардыгын үйрөтүп беребиз сайттардан. И машина ойнотобуз ал жакта. И бизде основной адамдар өздөрү товар алса, биз карго менен ошону жеткизип беребиз. Основной биз ошо менен алек. Жеткирүү логистика кызматы менен алек экенсиздер. Анан башкаларга үйрөтөбүз, анан чоңураак товарларды башкаларга таба бергип иш кылабыз. Мисалы үчүн кече деле өзүң деле көрдүң го. Бир эле товар 480 канча миң? 420 миң болду. 420 миң болду. Тиш деле копия кылып, сканер кылып, сразу моментально жасап берет экен. Кичинекей аппарат. Анан эми сразу экөөбүз сурадык го, бул кымбат эмеспи, не кылабыз буну десек. Ушуну Россиядан алдырайын десем 1,5 миллион деп атат деди. Мисалы үчүн 500 миң, орто эсеп менен Кыргызстанга барышы менен 500 миң боло турган нерсени Россиядан 1,5 миллионго алдырып атат экен. Эң качественный тапсаң ошолордо, мисалы үчүн 600-700 миң. Биз ошол 700 миңдик нерсенин баасы канча Кыргызстанда же Россияда десең 2 эсе кошулат, 1,5 миллион. Бул норма нерсе. И ошону мисалы үчүн бирөө мени таап келсе, ошондой качествода, ошонон да бир жакшыраак бир качествода Кытайдан түздөн түз алдырып берсек болот. Бундайча мисалы үчүн bunday nerseler öte köp adamlara gerek bolatkan nerse. Mesela keçe özün gördüm. Biliyorsunuz çöntek tikкен bir maşina gerek, suraçına dedi. Кичине жер окшошпой калса, ошондо могул жери мондай болуш керек. Жасатыш керек, айтыш керек. Сразу сүйлөшүп бердик местастан. Мындайча айтканда бардык товарларды клиент ойлогондой кылып таба бересин, алып бересин, сүйлөшүп бересин, алдырып бересин. Негизги жумушум ошол менен. Дөрөтбек эми баягыда мен өзүм сизге келген билесиз, өзүм байланышка чыгып. Менде мындай бир кандай десек, амбиция дейбизби да? Өзүмгө окшогон бир жаштарга бир мындай бир эме болгон.
амбиция катары бир сунуш болгон сизге. Кытайда кыбыраган нерсенин баары чыгат. Туура. Анан ошолордун эми бизге станогун алып барсак болот да, бүт эле нерсени. Анан эми баягыда айткан нерсени азыр көрүүчүлөргө деле айтып коелу. Акчасы бар кишилер, бирок точно акчасы бар кишилер, туугандар. Бизге кайрылсаңыздар, Дөлөт байке экөөбүз сиздерге бир кызмат кылып берели деген сунушту келтирген баягыда Дөлөт байкеге. Эмне аппараттар керек болсо, бизге кайрылсын, буяка эмелерди калтыралы. Анан популуска эме кылып туруп, бирок акчасы бар, биздин да убактыбызды албасын элдер. Карап эметсе биз түшүндүрүп, консультациясын берип, производствосуну жолго койгонго чейин сопровождение кылып берели. Ооба, эми бул жерде ачыгын эле айтканда бир амбициозный сунуш берели деп атабыз да. Сунуш берейин деп атат Ильяс. Менин катталуучуларыма бир жакшы сыткы дилден бир кызмат кылып бериңиз деп атат. Биз буга чейин кызмат кылып келдик Кыргыз элине. Бунан кийин дагы кызмат кыла берели. Эч кандай проблема жок. Кимге не керек болсо комментарийге жазсын. Болсо астында ошол номерлерине кайрылсын. Биз ошону өзүбүз карап, от души кызматыңыздарды кылып, эсептеп, бул жактагы баасы кандай, жол киреси кандай, Кыргызстанга жетиш менен кандай эсептеп кылып берели, мындайча айтканда. Эч бир проблема жок. Мен берейин деген сунуш мындай болгон да, туугандар, мындай чоткараак айтып кетейин сиздерге. Бүт эле өлкөнүн жанагындай бир өткөл учуру болот го. Бир учурдан экинчи учурга өткөн мезгили да. Бир азыр бизде эмне жашоодо жашап атат азыр элдер. Алып сатуу да, азыр көбүнчө эле туура. Ошодон эми мындай өндүрүш тармагына өткөн учур болуш керек деп ойлойм да мен. Азыр ошол учур келди окшойт. Кызыгуулар көп болуп атса бизде. Эми биз ошого мындай көпүрө болуп берели. Буйруса, Сиз экөөбүз. Жакшы моягынан аппараттарын карап, наркы беркилерин текшерип дегендейчи. Ишеничтүү адам табыш кыйын экен азыр, мен өзүм деле байкап атам эми келип. Ошондуктан туугандар, бизге кайрыла бериңиздер, жанагындай эмелер керек болуп атса, аппарат, производствого керектүү. Так, достор, негизи Ильяс айткан эң туура. Өндүрүш жака өтүп бизнес кылып аткан байкелер көп акча таап атат, жеңил акча таап атат. Өндүрүшкө өткөндө баары бир жакшы болот эмеспи? Ошого биз деле Кытайда бош жүрбөйбүз. Аларды дагы биз деле анализдеп жүрөбүз. Эгерде кимге кызык боло турган болсо, сөз комментарийга жазыңыз. Сизге да кызык болуп аткан болсо, биз аларды карап беребиз. Бирок көбүнчө комментарийге жазсаңыздар жакшы болот. Анан номерлерди да калтырып кетебиз. Номерлерге да байланышсаңыздар болот. Кызматка ар дайым ачыкпыз, даярбыз. Ильяздын подписчиктери Ильязга беморал кайрыла бериңиздер. Уже Ильяз да профессионал болуп калды. Кытай менен эмне кылыш керек, каерде эмне бар экендигин уже колду билип калды. Ильяздан дагы уже сурасаңыздар боло берет деп айткым келет. Мындай ишенимдүү түрдө 100%. Ошол эле убакта мен деле кызматыңыздарга даярмын, ар дайым. Анан Дөлөт эге, жана Кытайлар менен алды сатты кылганда, Кытайлар алдап кетет деген бир сөз бар да. Ошол канчалыктан келди, сөз дагы мифпи же ал же чындыгы барбы ал сөз? Адамдын өзүнө жараша, мисалы үчүн мен бир окуучум бар. Өзүн азыр карго иштетип ушундай кылып кыйналып жүрөт. Тил билбегендин өтө кыйын жагы да, атын деле айта кетсем болот. Бир кыз Кытайдан өтө көп эме алып алып, кроссовка алып алып. Айтып атканда эле кыйналып кетем да, аны ойлогондо эле кыйналып кетем. Бир канча тонна эме алдырып алган кроссовкачы. Бирок кроссовканын бардыгы брак барган да. Мындай айтканда остаток, окшош эмес, бир браковый эмелер барып, бардыгын өзүнүн жанынан төлөп калды, кыйналып калды. Анын себеби эмнеде болду эми алданып калганын себеби? Себеби сайттан эле көрүп сүйлөшө алган жок. Биринчиден, экинчиден ал компаниянын ишенимдүү экендигин текшере алган жок. Соттолгонбу, буга чейин адамдарды алдаганбы, алдаган эмеспи? Же болбосо айлык обороту канча, өзүнүн производствосу барбы, жокпу, эч кандай договорсуз эле сайттан көрүп туруп эле алган. Баягы интернетте бир жайылып кетти го, бир кыз шымдарды алдырыптыр. Анан кийин ошол шымдар джинс шымдар, бирок брак келип калган бардыгы. YouTube'да хит болуп жүрдү го, ондойлор өтө көп. Себеби сайтты көрүп эле заказ бере берген дагы алданып калган. Булардын бардыгы алданып калышы 100% бир. Ондой мындай страховка койбосо алдыга, сүйлөшө албаса, договор кыла албаса, алдырыш кыйын да.
Мисалы үчүн менин жанымда жүргөн көпчүлүк адамдар ошондой болуп атат. Себеби мен бизнес кылганымды көрүп эле оңой эле экен. Адам сайттан көрөт экен, заказ берет экен, биз деле ошондой кылабыз деп. Өздөрүгө эмес, элдин акчасын жыйнап туруп, ошол кыз делечи. Заказ алып, Кыргызстанга алып келгенден кийин мен окуучуларым жазат да, менде курста окугандар. Дөлөт агай, сизге ишенip акча котордук да, ушундай кроссовка келди. Мен кабарым жок. Вообще кабарым жок. Кыргызстанга келип түшкөндөн кийин уже мен билдим да. Төлө бер деп мага чейин келгенден кийин мен билбейм, силер мага акча бербедиңер, башка кылган жоксуңар деп анан ушундай болду. Bunday окуялар чындыгында көп, өтө көп. Себеби бунун бир эле себеби бар, билимсиздик биринчи, экинчиси мындай. Көрүп көрбөй эле, билип билбей эле тобокелдикке барыш. Бул бизнесте андай нерсе жок. Мисалы үчүн акылга салып, билим менен, тажрыйба менен анализдеп рискке барган бул риск. Жөн эле көрүп туруп эле риск кылыш керек деп риск кылган бул түркөйлүк, бул тупизм да, мындайча айтканда. Өзүнү жөн эле жардан туртуп берүү деген да. Анан анализдеп, эсептеп чыгып, гарантиясын алып, страховкасын алып рискке барган бул чыныгы бизнесмендин риски да. Анан риск кылса, риск кылат экен деп эле өзүнү урган Кытайларга шанс да кайра алдагангач. Мисалы үчүн Кытайлар, мисалы үчүн кече биз тамак заказ бергенде деле алдап көрүштү, караса номер иностранный номер. Жолдон кетип атып бирөө жеп коюптур деп койду да. Силердин тамагыңарды жолдон эле жеп коюптур деп койду. Неге? Сайтта биз иностранец экендигибиз билинип калды биринчиден, экинчиден бизде шифенжоң жок, китайский картабыз жок. Отказды бассаң сайт өзү төлөп берет, бирок ол сайтка регистрация болуш үчүн сенде китайский ID карта болуш керек. Бизде паспортту ал сайттар тааныбайт. Биз ортодо жөн эле калып кеттик. Тамаксыз калып кеттик, бир сөз менен айтканда. Кыскасы алданып калбаш үчүн мисалы сайттан заказ кылгандан кийин устно дагы сүйлөшүш керек өзү менен салып деген турасыз. Жок, кагаз түрүндө. Кагаз түрүндө эме кылыш керек. Анан сайттардан ошол компания жөнүндө полный маалымат билиш керек. Бул ишенимдүү компаниябы? Канча налог төлөйт мамлекетке? Эгерде мен бунун аркасынан заявление жазсам, мамлекет бунун аркасында туруп бере алабы деген бир канча суроолор бар. Ошолордун страховкасын алыш керек да. Бул же болбосо, мисалы үчүн ошол бир аппарат алдырдың, аппаратты салды, аппарат ошондой сен ойлогондой буюм чыгарабы? Чыгарат, бирок ал некачественный чыгарат да. Сен именно ушундай аппарат чыгарыш керек, ушундай товар чыгарыш керек деген нерсени сен жазуу түрүндө жазып договор кылсаң ала албайсың. Мисалы үчүн бизде кече өтө жакшы алданып калдык. Биз өтө грамотный алдандык. Договор менен да алдап коюшту. Мындай болду. LED фараларды алдырдык, өтө көп количестводо ошко. LED фараларды алдырганда бир LED фара 100 киловатт болуш керек деди. Ушундай 100 эмеси болуш керек экен да, амперлүү. Анан биз договорду ошондой эле кылдык. Ровно кылдык. Короче, машинанын алдыдагы LED фарасы 100 болуш керек. Окей, 100. Договор кылды, акчасын төлөдүк, Кыргызстанга келди. Ошко жеткенден кийин текшерсе 50 чыгып калды. Бардыгын 80-диктер 40 чыкты, 50-лүктер 25 чыкты. Теңинен алдандык. Анан биз Кытайга айттык, договор боюнча мондой турат. Биз 100 заказ кылганбыз, 50 чыгып атат десек, Кытайлар биз 2 лампочканы деп ойлоп турбуз деди да. 2 лампочка 50 бириксе 100 болот деди да. Аякта сиздер количествондо жазыш керек экен ошондо. Биз ошонун амперини, мисалы үчүн, фаранын кубаттуулугуну 100 болуш керек деп бир лампочканы ойлогонбуз. Булар бир лампочканы эмес, 2 лампочканы бириктиргенде 100 кылып, жарым качествосы менен берген да. Анан договорду жазып туруп деле алданып калдык, айла жок. Мен мисалы үчүн өзүм мойнума алып клиентке ошону акчасын төлөп бермей болдук. Бул мындай айтканда, бул дагы эме болуш керек. Эhtiyat болуш керек. Туугандар, бүгүнкү маегибиз жакшы болду деген ойдомун. Дөөлөт байкебизден жакшы маек алып бердим. Акырында эмне айта кетчү нерсе? Жанагы айтканыбыздай эле сунушубуз боюнча сиздерге эмне аппараттар керек болуп атса, туугандар, бизге байланышка чыга бериңиздер. Бирок жана айтканыбыздай эле акчасы бар, дайын инсандары, иш баштайм деп атканда стартта турган инсандар бизге байланышка чыгыңыздар. Биз анча мындай жооп бере албай калышыбыз мүмкүн, себеби биякта интернеттин немелери бир аз башкачараак экен. Биз албетте жооп беребиз, сиздер менен иштешкенге ачыкпыз буюрса. Не дейсиз байке? Ошол буюрса кызматтабыз ар дайым.
кайрылсаңыздар болот. Көбүнчө азыр дагы бир жакшы бир проект болуп атабыз. Ар бир регионго, ар бир областка өзүнчө бир эме кылайлы депчи. Ошон үчүн бир адамга биз носки салып берсек, бир адамга бир товар салып берсек, ошол эле нерсе Ысык көлгө керек болушу мүмкүн. Ошол эле нерсе Нарынга, ошол эле нерсе Таласка, бардык региондорго ошого бир чоңураак бир база жыйнап атабыз. Эгерде Telegram канал ачып коебуз, эгер кааласаңыздар катталып деле койсоңуздар болот ошол жактан. И ошол жактан детский өзүнчө, женский өзүнчө, мужской өзүнчө депчи. Ушундай кылып коелу деген бир жакшы бир ниет бар. Андыктан Telegram каналыбызга катталып кетсеңиздер дагы болот. Бул жака мен өзүмдүн Дөлөт байкенин Instagram, WhatsApp номерлерибизди калтырам, туугандар. Байланышка чыга бериңиздер. Андыктан не дейсиз, ана айтканыңыздай эле байыса кыргыз байысын. Салам Биз менен бирге болуңуздар.